Роза гүлү жана плакат көтөргөн Бегайым менен Айдана. Студенттер өлкөнүн башка аянтына атайы жарандык пикирлерин билдирүүгө келген. Экөө тең социалдык түйүндүн активдүү колдонуучулары. Мындагы акция тууралуу да ошол жактан билишкен. Ага катышуу үчүн университеттеги сабактарына да барышпаптыр. Айтымдарында бул тынчтык митинги бир парага караганда маанилүүрөөк. Просто мы увидели то, что адамдар топтолуп жатканын маалыматтардан окуп калып, ага катышууну туура көрдүк. Биз келечегибизге кайдыгер эмеспиз. Ооба, мамлекетибиздин келечегине кайдыгер болбогонубуз үчүн бул жака өз каалообуз менен келдик. Мама, привет! Я прогулял вторую пару. Да. И еще я думаю, что, к сожалению, я тоже опоздаю на свою пару, которая у меня начнется в час, но ничего. Вы считаете, что быть здесь это важно? Намного важнее, да. Одну пару можно как-нибудь догнать, понять, а будущее как бы нужно менять сейчас. Бүгүнкү аянтка чыккандардын арасында жарандык активист Мирбек Асангариев да бар. Ал күндүн көзү бузулуп, араба менен жүрүү оор болгонуна карабай, бийликтен реалдуу реформаларды талап кылып келген. Бул реалдуу реформа жүрүш керек мамлекетте. Чындыгын айтса, биз бүгүнкү күндө жана глобалдык индекстерди карап көргүлө, коррупция боюнча биз алдыңкы орунда турабыз. Коррупция менен биз дүйнөдө эң коррумпированный мамлекеттербиз. Негизинен. Ошол эле маалда биз мамлекет жакыр мамлекет. Коррупция бул раковый опухоль да мүмкүндө. Канча аракет кылбасын, ишкерлер канча аракет кылбасын, салык төлөөгө аракет кылбасын, жарандар баары салык төлөйбүз. Анан ошонун акчасын баары тең эле жуулуп эле өлкөбүздөн чыгып кеткени ошол туурабы? Ала Тоо аянты мындай маданияттуу жарандык акцияны көргөн эмес чыгар. Мурдагы тынчтык митингтеринен таптакыр өзгөчө. Айтылган убактысынан кечикпей башталып, Кыргызстандын кыйрына белгилүү эски муундун саясий фигуралары көрүнгөн жок. Эч кимге, эч бир саясий күчкө, эч бир саясий адамга сөз берилбейт. Бул тынчтык акциясы ага накта Бишкектин тургундарынын катышканы менен көпчүлүктүн эсинде калары бышык. Себеби коррупция менен күрөшүүнү талап кылган митингчилердин басымдуу бөлүгүн шаар тургундары, жаштар түздү. Алардын бири интернетте учурда мемге айланган плакаттын ээси. Нет, первый раз пришел. Все. Мындай митингтерге биринчи жолу катышып жатам. Аянтка чыгуума бийликтен реакция болбой жатканы мажбур кылды. Президент алгачкылардан болуп бир нерсе деши зарыл эле, бирок ал үн катпай жатат. Эгер ушинтип үндөбөй тура беришсе, анда аларды сүйлөгөнгө мажбурлаш керек. Надо заставить их говорить. Жарандык акциянын башкы чакырыгы реакция деген сөз. Катышуучулары бажы кызматындагы аткезчилик боюнча журналисттердин биргелешкен иликтөөсүнө реакция болсун деп бийликке кайрылышты. Негизги талап жемкорлор менен ууруларды камоо жана калыс териштирүүнү жүргүзүү. Эгерде бийлик ушуга маани берип, ушундай акчалар деген Кыргыз Республикасынын бюджетинде калса, эң негизгиси биздин азыр көйгөйүбүз ушул Кытай алдында карызыбыз деп эсептейм да. Ушу Кытай алдыгында карыздан кутулсакпы деген бир үмүт бар да. Коррупцияга каршы чечкиндүү күрөшүүгө чакырык таштаган митингдин катышуучулары мыйзамсыз байыган жемкор аткаминерлердин ишмердүүлүгүн текшерүүнү да талап кылышты. Биз деген мындай коррупцияга тоюп бүттүк. Коррупция биздин кыргыз элдин түйүнө жете турган болду да. Муну токтотуш керек. Бул биздин элдин үнүбүздү президент уксун деп келдик берге. Баса жарандык акцияга чыккан катардагы жарандардын арасынан мурдагы аткаминерлерди жолуктурдук. Бирок алардын бири да митингге эмне максатта келгенин камерага айтып берүүгө макул болбоду. Бирок медиадагы белгилүүлөр комментарий берүүдөн баш тартышкан жок. Слушайте, потому что это мой родной город. Бул менин мекеним болгон үчүн, ушул жерде жашаган үчүн чыктым. Кандайдыр бир өзгөрүүлөрдүн болушун каалайм. Бүгүн бул жерден мындай акцияларга такыр катышпаган тааныштарымды көрдүм. Өзүм да кимдир бирөөнүн атынан же партиянын атынан чыккан жокмун. Мен Бишкектин өкүлүмүн. Албетте тынчтык митингине келгендердин арасында жөн гана сырттан көз салып тургандар да болбой койгон жок. Атак жөнүнө баратам мен. Жөн эле мен азыр жумуштар менен бара жаткан бул жака. Жарандык акция болжол менен 1 саатка созулду. Келгендер апрель баатырларына коюлган эстеликтен ак үйгө чейин жүрүш жасап, кийин модераторлор чогулгандарды чагымчылдыкка алдырып жибербесин деп таркатты. Ошентип 2 күн мурда социалдык түйүндөрдө башталган митинг Жогорку кеңештин имаратынын алдында түшкө жуук соңуна чыкты. Чынара Нурсеитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.